Саламатсыздарбы, ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан таңкы маанай, таңкы регион кечиресиздер. Сиздер менен Регион ТВ жана ошондой эле мен алып баруучу Адилет Токтомбетов жана менин сүйүктүү кесиптешим. Мен Жазгүл Кудайбердиева, буйруса сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Ошол эле учурда сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө таңкы уйкудан жылуу жумшак ойготууга аракет жасайбыз. Ооба. Айлардын улук болгон орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ошондой эле орозо күнүнүн 10-күнү бүгүн белгиленип жатат. Бүгүн бизге таңкы регионго атайын конок болуп, аккордеон чебери биздин маанайыбызды көтөрө турган сонун бир инсан келген экен. Тааныштырып өтсөңүз. Ооба. Кесиптеш, негизи таң эрте кайсыл ырды уксаң, күнү бою ошол ыр менен жүрөсүң, Ооба. Сенде да барбы? Менде да бар. Эрте менен кайсыл ырды уксам, мисалы мен ошол ыр менен жүрөм, анан эрте менен музыка укканда бир чети баягы чарчооңду же болбосо ойгоно албай жатсаң, баягы дене оюң чымырап, уйкудан ойгоносуң. Ошол сыңар эле биз атайын музыкалык конокту таң эрте чакырдык, кадырман телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу Канатбек Ирназаров. Баракелде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кымбаттаңызбы? Рахмат. Дегенде расылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Телекөрүүчүлөр менен учураша алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кутман таңыңыздар менен бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Баракелде. Сон. Эми аккордеонго кантип келип калдыңыз? Канча жашыңыздан баштап аккордеон менен чогуу жүрөсүз? Канча жыл болду? Кайсыл окуу жайда аяктадыңыз? Башынан баштайын. Башынан баштаңыз. Гау үстөккө босток эле суроолорду берип салып окшойт. Мен ошол кичинекейимден баштап эле ошо ырга жакын болдум да. Аккордеонду 4-класста эч ким үйрөткөн жок. Өзүм үйрөндүм. Эми бир Кудайдан келген талант го деп ойлодум. Ошол өзүм үйрөнүп, анан 9-класста параллельно чогуу Исфана шаарындагы балдар музыкалык мектебин чогуу. Лейлектен экенсиз. Жердешим экен. Демек 4-классыңызда кичинекей убагыңызда эле баягы угуу сезимиңиз менен эле үйрөнүп алган экенсиз. Сулук деп коет орусча. Жакшы экен элестет, кичинекей эле бала аккордеон менен. Анан демек сиз коомдук маданий иш-чаралардын бирөөсүнөн да калган эмес экенсиз да. Ооба. Жо, негизи ушул сулук менен черткендерди мен ойлойм өзгөчө бир табигаттан берилген атайын талант го депчи. Себептен угуп алып эле ырдай коюш. Анан музыкалык билим алдыңыз? Алдык. Кайсыл жактан окудуңуз? Ошол Исфана шаарындагы балдар музыкалык мектебинен. Канча жыл окудуңуз? 4 жыл. 4 жыл. Баракелде. Жакшы экен. Мынакей 4-класстан бери аккордеон менен чогуу жүрөт экенсиз. Эми кесиптеш суранып өтөлү биздин Таңзаардан турган конокторду бир ойготуп бериңиз эми жакшылыгыңыз менен. негизи сизден кайсыл чыгарманы көп суранышат? Тойлорго барганда, концерттерде. Мен негизи оор салмактуу ырларды жакшы көрөм. Ошондуктан ушул көбүнчө Асанкалы Керимбаев атабыздын Гүл кайратуу чыгармасын көбүрөөк ырдайм. Ошону көбүрөөк суранышат. Биз дагы ошону сураналы. Биз деле ошону сураналы кеңес. Бул негизи абдан оор, анан эрте менен эле кандай болор экен. Сага барам ырыска бүтсө жанды ойлогон эмес экенин ошондо сени табамадым ойлогон эмес экенин ошондо сени табам деп күнү кайыр сага жагам görsem seni bir
қайыр сені мас болып өлеңден жеттап бір жолы гүл қайыр сені мас болып өлеңден жеттап бір жолы өлеңден жеттап бір жолы Artıma dava et almay Dalaylar sürse jet almay Ömrüdün barkın geç bilip Gözünden turam get almay Barkını geç bilmay Canından duram get almay Canından duram get almay Günde tolgan geçimdi Gökülün kayda getirdi Gül kayır gülüm hoş emila Gönülü bolsam geçirgin Gül gökşor Gülü hoş emila Gönülü bolsam geçirgin Gülü üssem geçirgin Gül gökşor Hoşemila Gönülü olsam getireyim Gönülü üssem getireyim Ey böyle. Kol çalar olsun barakелде. Мен ойлоп атам да шу теле көрүүчүлөр азыр экранда туруп алып, ай бир сонун ойгонуп кетишти окшойт. Сонун чыгарып. Баарын ойгонду окшойт. Баарын ойготтуңуз окшойт. Сиз созуп атканда биздин студиянын дуалдары да Рахмат. эми таңертең мындай ырды кантип ырдап атасыз, чын эле оор болуп атса. Анан баягы шайыр ыр болсо эми батыраак эле баягы жеңилирээк, үнгө дагы жеңилирээк. Сиз таңерте туруп эле созуп ырдап атасыз. Шайыр дагы бат эле бүтүп калат го. Сиз созуп. Мен таңғы 4-те турганмын да, азыр уже 7 болуп калып бүтүп атса. Уже даяр деп коюңуз. Уже даяр болуп калдым. Эртең менен үн ойгонбойт деп эле Ошондой ырчылардын негизи. көпчүлүгү. Ооба. Эми азыр орозонун күнү болуп атпайбы? Баары сетте менен эрте турабыз да. Ошон үчүн үн бир аз эме болду. Ойгонду го дейм. Үнүңүздү таптайсызбы негизи? Негизи таптайм. Ал таптаганда кандай? Муздак суу ичпейм. Жылуу суу ичем. Ошол анан жана татууларды анча жакшы көрө бербейм. Ошондой. Азыр сиз ырдап атсаңыз, үй тойдо акча кыстырышат го. Капчык жок болуп калды. Эми болуп жазып алып. Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, бүгүн биздин студияда өзгөчө шаң, күлкү, сиздер дагы биздин катарга кошулуңуздар. Анткени бүгүн бизде мына ушундай Канатбек деген сонун ырчы, аткаруучу конокто. Анан эми көпчүлүк учурда оор салмактуу ырдайт экенсиз. Анан кандай учурда шаңдуу ырларды ырдайсыз? Балким үй тойлордо сурап. Ооба, кээде үй тойлордо жанагы жаштар отурган жака кирип ырдап бербейсизби деп. Анан жаштарга кирип гүл кайыр деп сорсоң алар жакшы түшүнбөйт. Анан ошол убакта жанагы шаңдуу ырлардан бир-экини ырдап коебуз. Колдон келишинче. Баракелде. Анан мен көбүнчө жанагы аккордеон менен ырдаганыма байланыштуу. Азыр куда тосуу деген жакшы салттар бар эмеспи? Көбүнчө ошол мисалы заказ алып. Шаңдуурлардан куда тосуу. Куда деген ой болот. Жарайсың. Жок, жанагы куда тосуу салты бар эмеспи? Кудаларды тосуп чакырат да кел ырдап бер деп. Коноктордун көңүлүн көтөрүп анан ал жерде атпайм, ал тойда айтып аткан турасызбы? куда тосууда жалаң
баягы улуу жаштагылар келет, анан аларга тескерисинче шаңдуу эмес, баягы салмактуу, оор, анан эски ырларды, алардын учурундагы ырларды ырдасаң алар кошулуп сүйүнүп. Негизи эле элдин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып жүрөбүз да. Анда сиз менен эфирди кызыктуураак кылыш үчүн мындай деп ойлоп атам да. Кесиптеш. Азыр Куда болуп отуруп берели. Азыр агабыз Гүлкайрды ырдап бербедиби? Келиңиз элестетели, азыр жаштар отурабыз да. Сиз тойдобуз, биз баарыбыз жок. Жаштарга кирип калдыңыз кайсылар? Ооба, азыр кудалардан чыктыңыз. Кудалардан чыктым. Ооба, эми жаштарга кирип ырдап берип койчу Жаштарга дедим. чыкканда кайсыны ырдайсыз? Sultanam Жашы лайламаған Оқмоштай жаз көркөмү Теңелбей саға ғана Теңелбей саға ғана Ей, 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 ей Тартынбай бері қарап Үлчі жаным Бір қошақтап жүзінді Сүйчі жаным Түгелі күлім болып Жүрчі жаным Аралап жаш жібердім Келесің сен жаныма Сезімің ұялықты Сезілет маға ғана Сезілет маға ғана Öpmay beri qarab Gülçü canım Bir koçaqlap yüzümdə Suyçu canım Tügölü gülüm olup Cürçü canım ay Tartınbay beri qarab Gülçü canım Bir koçaqlap yüzümdə Suyçu canım Tügölü gülüm olup Cürçü canım ay Gülçü canım, suyçu canım Келди, кол чаңдар болсунчу. Ага, сиз айтайынбы, чын айтайынбы, мынакей азыр тура калып ордуман билбей келди да. Ооба, мени бийге тартайын деди. Биле албай калдык эми жаштар жакка киргениңизде бирин бири бийге тартып билеп башташат да тура ушинтип эле билеп салгыбыз келди, бирок Анан кайра эле айта кетчүңүз, акча болгондо кайра кыстап. Кадырман телегөрүүчү. Болгонсо. Урматтуу телегөрүүчү, эгерде биздин коногубузга сурооңуз же болбосо жөн гана каалоо тилегиңиз болсо же кайсыл бир чыгарманы сурагыңыз келсе, экран астындагы номерлерге билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Кадырман телегөрүүчү чалууга болбойт. Болгону SMS билдирүү же болбосо катыңызды гана кабыл ала алабыз. Ооба, туура түшүнүү менен кабыл алып, бизге WhatsApp аркылуу гана байланышка чыгыңыздарды өтүнөбүз жана суранабыз. Сурооңуздарды күтөбүз. Ооба. Андан ары аякталанта берели. Ага, мынакей аккордеон чебер экенсиз. Башка аспаптарды ойнойсузбу, музыкалык аспаптарда? Комуз бир аз ойнойм. Гитара, фортепиано. Анан синтезатор. Анан мага үйрөтчү деген жаштар кайралса Болот, үйрөтөсүзбү? Барбы? Жүрөкүн азыр даярдап атам, булай буюрса. Баракелде. Негизи жаштардын ошо музыкалык аспаптарга болгон кызыгуусу кандай? Азыркы жаштар мисалы, 21-кылымдын жаштары. Кичинекей балдар, кыздар. Кызыгабы же кызыкпайбы? Кызыгат го дейм. Көбүнчөсү Бирок аз да. гитарага кызыгат да менин оюмча. Аккордеонго кызыккандар аз. Себеби аккордеон өтө татаал аспап да. Себеби дегенде аккордеондун эки жагын тең чогуу Бирдей алып кетиш бирдей керек. алып кетиш керек да. Бир колуңду иштетсең, экинчи колуң иштебей калбаш керек да. Ооба, мен да биринчи аккордеондо ошол үйрөнүп аткан учурда биринчи бул жагын үйрөнгөм. Анан бул жагын бас деп коет. Аябай татаал ушундай түнкү саат 2-3 чейин ушинтип күз күнү карап алып, ойноп атып араң үйрөнгөнмүн да. Аябай кыйын. Бирок эгерде каалоосу күч болсо, сиз сыяктуу болуп, сиз ал учурда эми өзүңүз үйрөнгөнсүз, эч ким үйрөткөн эмес. Күзгү отуруп алып, болбой эле түнкү саат 2-3 чейин үйрөнүп, колдоруңуз жышылып кеткенче. Окуучу мезгилим болчу да.
ата энем ой жат, эртең школго барасың, эртең мектепке Тура албай каласың, жат тура дейт. албай каласың деп ошондо да силер уктай бериңиздер деп алып акырын ойноп эми ушунчалык бир Кудайдан берген талант экен да, бул ушунчалык музыкага болгон кызыгуум болгон Мен экен. музыканы чертип атып анан уктай бериңиздер деп койчу экен. Баягы тынчтык бербей элечи үйдөгүлөргө анан уктай бериңиздер деп койчу экенсиз да. Негизи канча убакытта үйрөнсө болот аккордеонду? Эми жана өзүңүз айткандай кызыгуусу жакшы болсо, ар бир адам дээринен башка. дээринен да ал. Кызыгуусу жакшы болуп, улам ушул колго кармап ойной берсе, бир жылда үйрөнүп кетет. Анан ырларды кантип тандайсыз? Куйма кулаксызбы? Бир уккан ырыңызды эле бат эле жаттап өздөштүрүп алып ырдап кетесизби? Кадимкидей ыр жаттайм мен. Жана мектеп убакта ыр жаттатат эмес беле мугалимдер. Дал ошондой эле ырларды жаттайм мен үйдө отуруп алып. Эми азыр ыр көп болуп кетти да. Айрыкча азыр 21-кылымда түшүнүксүз ырлар да пайда боло баштады. Мен андай такыр чертпейсиз. чекпейм дагы, ырдабайм да. Ошол ырларды суранса мен айтам, мен кечирип койгула, анда мен кете берейин, башка ырчы чакырып алгылачы. Себеби мен аябай ушундай оор, салмактуу, эски ырларды ойноп. Ырдай турган ырыңызды кантип тандайсыз? Үнүңүзгө туура келеби, келбейби? Үнүмө эме кылып дал келтирип туруп анан тандайм да. Гүлкайырды ырдатып койгулачы деп айтыптыр. Гүлкайыр деген ырын ырдап салдык. Таң атпай ырдап салдык. Таң атпай. Бизде ошо телекөрүүчүлөр ошо сиздерге ыр суранып жазып атат уже. Жакшы. Демек Гүлкайыр деген ырды чындап эле көп суранышат экен, э? Катка дагы келди. Мен жакшылап тартып алайынчы телефонума дейт. Сиз ырдап атканда тартып алгысы келген экен. Эң ушу Гүлкайыр чыгармасын жакшы ырдайт экенсиз. Анан жаштарга берки кайсы ырды ырдадыңыз? Суктанам. Суктанам чыгармасын бек көргөй. Чындап эле. Өзүңүз ыр жазып койгон учурлар болобу? Жазып койгом, бирок элге чыгара элекмин. Эмнеге? Буша элекпи ырыңыз? Бышы даяр болгондон чыгарабызбы дейм. Обону жаратып коесузбу? Кээде. Ошол эки ыр өзүм жазып, обонду өзүм чыгарганмын, бирок быша элек да. Бышып Кудай буйрса быйыл чыгарам го. Демек, мен оюмча буша электе деле жүрөт окшойсуз. Анткени кээ бир ырчылар бир күндө чыгарып салат, же болбосо ыр чыгарыш керек деп эле. Ыр чыгарыш керек деп эле ыр чыгаргандар көп. Катар көп ыр чыгаргандар көп. Анан баягы заказга деп коебуз го, акчага чыгарып бергендер көп, сөзүн бересиң, обонун чыгарып бергендер көп. Анан мен ыр чыгарышым керек эле деп эле туш келген ырдырдагандар көп. Кесиптешим айткандай эле жеңил желп анан бирок ошондой жеңил желп ырларды ырдаган менен батыраак таанылат экенсиң. Негизи ошондой болуп атат азыр, жана заманга жараша соцсеттерде жана TikTok деген соцсетте мисалы жеңил желп ырды ырдап койсоң эле анан жана просмотр көбөйүп эле, аны жана рейкке чыгарып эле ошолор популярный болуп кетип атпайбы? Тойго дагы ошолор көбүрөөк барбы, э? Ооба. Мындай уксаң сөзүнө түшүнбөйсүң. Мисалы сөзүндө маани жок, бирок ырда Шаңдуу да. Билетте турган эми чыгарма. Ошонусуна карап айланамыз, чакырып беребиз. Эми кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Аткарып берем да, Рыспай Абдыкадыров атабыздын «Издейм сени» аттуу. Сонуз. Arasından ölürüm en bir kol yarım ciğerim sen alamıyor bize tüve jaralsam ben alamıyor.
сезмейінен бақтарынан барды қолы сен алаңға қайғыртуға жаралсың мен алаңға дайын сен деп қайғыруға келгенмін ақты көктің қызыл екен жолың Ышқа қарыған жалбыраттың үнді ажарынан өзіңде қазуда дем сол Ekin gönül Mımça meni Ağolum tuğoyum Balkim olsun Çoğun baktımın özüdür Ömür boyu Baktığın özüdür ömür boyu yüzlettirip bir görünmeyi Чыныгы талантка микрофондун кереги жок, Мынасыга издейм сени. Накта издейм сени болду. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы жөн келбей, кой азыр таң атканда жакшы ырдай албайм, ооруларды ырдай албайм, үнүм ойгоно элек дебей, сыркоолоп жатканыңызга карабай, тескерисинче, оор салмактууларды ырдап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан буюрса дагы сизди эфирден күтөбүз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу, чыныгы талант ээси Канатбек мырза конокто болду. Биз менен болуңуздар.